Biri kazat, biri tiştayt, biri kazıp, biri getet. Kanalizasyondan yok, taza sudan yok, hiç de gözden yok. Buna çıla geçeceğiz 15 yıl, 20 yıldan çıla geçip жасап атабыз. Мен ушул жерге келип үй салганда 24-тө жигит болчумун. Азыр мен 58ге чыктым. Ошондон бери эле өзүбүздүн күчүбүз менен эле оңдоп келатабыз. Taza su da yok. Araplar çıkargan su da yok. Hiç tekesi yok. Bana yolda ушинтип эле казып тастап алып кетип калышты. Биздин балдар көчөгө чыга албайт, мектепке бара албай ушу баткак. Шаарда эле жашайт деген атыбыз болбосо, биз кээ бир айылдардан караганда начар эле жашап атабыз бул жердечи. Урматтуу аким, биз Новопавловка айыл өкмөтүнө караштуу айылдын конушунда турабыз. Биз ушулеки былтыртадан баштап Ленин районунун аймагына өткөнбүз. Ушулеки жердеги конуштун тургундарынын атынан бир чоң көйгөйлөрүбүз бар эле. Ошолекини чечип берүүгө жардам бересиңер деп ушул жерде баарыбыз чогулуп атабыз. Биздин көйгөй биринчиси жол маселеси. Жолубуз деген мына мен ушулеки жерге келип үй салганда 24-тө жигит болчумун. Азыр мен 58ге чыктым. Ошондон бери эле өзүбүздүн күчүбүз менен эле оңдоп келатабыз. Мурдагы жылдардан бери бир канализация салабыз деп бир казат, ал оңолбойт. Былтыр болсо суу коебуз деп бир казды, ал оңолбойт. Балдарыбыз ойной турган бир 4 метр чарчы жер жок. Эгерде баарлашып ушулеки жерден баягы ийре отуруп түз кеңешсек, балдар ойной турганга деле жер табылат. Бул жерден биздин ошолеки канализация суу койгонго анча мынча ортодогу жасаган кишилер туура эмес иш кылып атышат. Ошолекини текшерип, аныгына чыгып, бир чындыктын бетин ачабызбы деген ойдобуз. Өзүбүз деле жардам берип атабыз. Мына канализация салабыз деп ар бир түтүн 38 000 сомдон чогулттук. Аделе бүткөн жок. Сууну болсо араптар келип бекер салабыз деп тигиреки Африкадан суу чыгаргансып моореки жерин ызычы кылып казып, жарым-жартылай казып таштап кетишти. Алардын бөлүнгөн акчаларын эсебин биз билбейбиз. Ошону тактап берсеңер, балким жетишинче бергендир. Биздин элдердин эми бардык жерде эле элдер отчет берип атпайбы? Моорекил жумушту кылып атабыз, моорекил кылынган жок, момчу акчабыз калды, бул жетпей калды десе, жетпесе биз өзүбүз деле чогултуп беребиз. Андан деле качкан жерибиз жок. Ушу балдарыбызга убал болду. Же жаш кезинде оюнга тойбосо, окуубуз болсо, бир класста 50ден бала окуса, анан кийин алар кандай билим алат, алардын келечеги кандай болот? Мына биздин көйгөйүбүз ошол болуп атат. Шаарда эле жашайт деген атыбыз болбосо, биз кээ бир айылдардан караганда начар эле жашап атабыз бул жердечи. Дагы менден башка бул жерде элдердин көйгөйү болсо айтсын. Мен тигирекини тигинтиби, муну мынтиби дегенден алысмын, бирок баягы чындык деген жакшы да. Баягы ошо чындык үчүн анан кийин момтип баарыбыз тең ылай кечип, балдарыбыз бутуна салафан кийип, бул биз канчанчы кылымда жашап атканыбызды эле билишибиз керек да. Урматтуу аким, mo кошуналардын атынан сизге кайрылуу жасап атабыз. Mo жолубузду карап берсеңиздер, ушу чечип бербесеңиз балдарыбыздын баары белден чыла. Үйгө кире албай калдык. Аким келип көрүп кетсеңиз болмок. Жолго бөлүнгөн акчалар кайда кетти? Эмне алдат? Канализация салабыз деди, мынакей бүт таштап кетти. Ошо бойдо мына колодецтер коюп чөгө баштады. Машина өтсө ошо кирип атат, стеналар бүт урап атат бүт бартан. Карагылачы өзүңөр жолдун ушуларын көрүп бир көзөмөлгө алып берсеңиздер жакшы болот эле. Жолдош аким, келип же өзүңүз келе албасаңыз да мында комиссия түзүп бирөөлөр жиберсеңиз жакшы болот эле. Көрүп бир өзүңүз көрсөңүз кайсы жыл мына 20 жылдан бери жолубуз оңоло элек. Ошо бойдон бири казат, бири тиштайт, бири казып, бири кетет. Канализациядан жок, таза суудан жок, эч де көздөн жок. Мына чыла кетeceğiz 15 жыл, 20 жылдан чыла кетип жасап атабыз. Акчасы мына канализация берет 38 000ден төлөсөк берсек дагы жок. Таза сууda жок. Араптар чыгарган суусу жок, эч текеси жок. Мына жолду ушинтип эле казып таштап алып кетип калышты. Кайсы фирма жасады, кайсы неме жасады, ошону эл көзөмөлгө алып контролдоп берсеңиз, жолдош аким. Урматтуу Ленин районунун акими, могу Новопавловка караштуу биздин элдин көйгөйүн, жол маселесин ушу карап берип койсоңор, айыл өкмөт. Биздин балдар көчөгө чыга албайт, мектепке бара албай ушу баткак бул жакка чейин ушул көйгөйдү чечип берсеңер жакшы болот эле. Могу бизде ушул мына көчө детский площадкабыз да жок эле. Могу жерде бир буручта детский площадкага ылайыктуу жер бар экен. Өкмөткө караштуу же
бирөө алып койду, ошону дагы бир карап комиссия жөнөтөсүңөр, бир карап ушу биздин маселени чечип берип койсоңор, ошол сураныч силерден.